Кыздын көркү 40 чач өрүм, же болбосо аялдын көркү чачында деген сөздөрдү сиз буга чейин угуп келсеңиз керек. Негизи айымдар биздин заманга чейин эле ар кандай чач жасалгалары менен башкалардан айырмаланып келген. Дал ушул тапта учурун талабы кандай экен? Биз мына ушуну билиш үчүн 10 жылдык тажрыйбасы бар Айпер Эрматовага келдик. Бул Ова телеканалындагы мастер-класс берүүсү. Менин атым Жирегүл. Анда эмесе чогуу үйрөнөлү. Биз бүгүн сизге сон бир кооз чач жасалганын үйрөнгөнү келдик. Анан ошондой эле чачка кандай кам көрүш керек экенин үйрөнгөнү келдик. Алгач мисалы бир сон кооз чач жасаш үчүн кандай буюмдар керек деп ошондон баштасак. Азыр биз биринчи кардарыбызды көрөбүз, бет түзүлүшүнө, көбүнчө бет түзүлүшүнө карап прическаларды жасайбыз. Андыктан мен колдонуучу уже инструменттерди мен сыртка чыгарып койдум. Голливудский локонду кылабыз. Биринчи сөзсүз түрдө гафри колдонулат. Анткени азиаттардын чачта баштарынын формалары, түзүлүштөрү толук тегиз болбогондуктан биз гафри колдонобуз. Анан кийин голливудский локон жасаган атайын монда конус деген инструмент бар, ушу менен жасайбыз. Бул жакта эмнелер турат? Абдан кызык экен. Бул жакта менин курал-жарактарым, кайчым бар. Бул жерде ары бери көп баспастан сразу эле зажимдарыбызды ушул жерге камтып алып, сразу эле местаздан жасап беребиз. Жарайт, анда эмесе биз сиздин кардарыңызды күтүп туралы. Кардарыңыз баштагандан келгенден кийин бир кооз чач жасалга жасайлы, кандай дейсиз? Бүгүн кардарыбыздын бетинин түзүлүшү круглый болгондуктан биз растушуну кой берип жүрө турган кылабыз. Анткени если жыйнап кое турган болсок, бетиндеги может недостаток нерсе, может прическа жарашпай калышы мүмкүн. Биринчиден азыр кардарыбыздын чачы суюк экен. Бул кургак түрүндө эле биз атайын маскалар болот. Кургак түрүндө дагы, суу түрүндө да себе турган. Биз азыр кургак түрүндө себе турган слегка сеп алабыз. Колуң всегда мындай болуш керек. Жогоруда болуш керек. Жогоруда болуш керек. 1, 2, 3, 4. Кичине катыраак басып койсоң жакшы көтөрүлөт. Бул тармакка кантип келип калгансыз? Ким шыктандырган сизди мисалы? Бул тармакка мен кичинекей кезиме эле ой мен чач жасайм деп эле мындай эме кылбаптырмын, кыялданбаптырмын. Мен туура эмес кылдым окшойт жатат. Сен мону алдыңбы? Сен сырты дагы ысык да. Сен мону мондагы жабыштырып атасың, мунун кожасы күйүп калат. Ошон үчүн чачты мынакей өскөн жерден түз тартасың дагы, мынакей аласың, что кожага тийбейт ошондо. Бул жака дагы тийбейт. Окуп көрөйүнчү деп, может у меня получится деп эле окуп анан кийин кызыгып кеткен. Коркуп кеткенби же билбейм, же чарчап кеттимби, 1 саат кыркып насадканы салбай эле боковойун жагын, каптал жагын алып ийсем эле чачы лысый болуп калды да. Не кылышымды билбей эле эми урушат, мени катуу эле урушат дедим да. Обычно клиенттер айтып калат эле кардарлар келгенде. Мен бул жерден чачымды бузуп коюп анан жаман кылдым, уруш чыгардым, уруштум деп ушинтип айтып калгандарын угуп калчумун да. Мени да эми ушинтип урушат го деп. Акырын сумкамды алдым да, байка азыр деп. Клиент кардарым отурат. Лысый боюнча же алда эмне дешим, алда түшүнбөйт, мен да түшүнбөйм. Жумуштан чыгып кетип калгам. Бир жума ыйлап, менде мастер чыкпайт деп үйдө жумушка чыкпай ыйлап жатып алгам. Анан мастерим ушундай болот, эч нерсе болбойт деп, ал кардарыңды мен сон кылып кетирип койдум, бузулган жок чачы деп алдыртып кайра жумушка чакырып алгам. Тиги байке ошондо эмне болду? Ал байке билбейм, ошо лысый боюнча кетти деп ушинтип айтканда кийин сыйынсам. Сонун окуя экен, чын эле. 180ден ылдый кыла берсек болот. Потому что чачка уже биз керектүү масканы, кондиционерди уже сүртүп койдук да, сээп койдук. Демек чач күйбөйт экен эгер ошондой болсо. Эгер үй шартында кылсак, анда үй шартында сөзсүз түрдө сүртүш керек, масло сүртүш керек, термозащита сүртүп туруп анан кийин кылсаңыздар болот. Ал уже бул жагынан баштабайбыз. Жогору жактан бул жагын баштайбыз. Эмнеге? Асты калып калды. Анткени бул жагын көтөрсөң баягы да чыгып кетет. Ошон үчүн баштын формасынан каптал жактарын только ушул тарабын эле кыласыз. Эми кайра эле колуңду кичине бул менен майлап аласың.
май менен. Мынакей майда чачтар чыгып турбайбы? Колго мындай сүртөсүң. Крем сыяктуу өсүп көп. Крем сыяктуу эле чачтын майдаларын көрсөтпөй коет да. Жаап коет. Бир сыйра жүрсүң. Так, мен дагы аракет кылып көрөйүн. Биз атайын май менен колду майдап алдык. Мен оюмча чачтар учпаш үчүн дагы керек го дейм. Ошон үчүн дагы майда чачтар тип учуп калат го ошол. Кызыбыздын чачы тонкий болгондугу үчүн биз экиге бөлбөйбүз, муну бир эле ушул боюнча эле алабыз. Биринчи, биздин конус инструментибиз түз болуш керек, биз чачты гана оройбуз. Бул өзгөчө учурок экен, Өтө көп өйдөгө чыкпайбыз, анткени өйдө жакка чейин чыгып кетсек, чачы кыска болуп кетет аягы. Ошон үчүн биринчи жасаганыбызды биз учтарын эле кылабыз. Ушул боюнча эле биз чачты тартабыз ылдый. Мондай сонун тармал болуп калды. Бул голливудский локону деп коет. Канча секунд кармашыбыз керек муну? Мындай примерно өзүң билип каласың, сыртынан мынтип көрөсүң. Эси ысык болду, чач кой бере берсек болот да. Мынакей, мындан кызыктуу нерселер бар экен. Демек чачтын баарын ушинтип жасап чыгабыз. Мынакей. Бул жактан бөлөсүң, сен ар жагын бөлө бер. Мен көрүп алайын кантип бөлгөндү. Кулактын үстү менен да кетиш керек. Уже биз макушкага жакындап калдык. Мындай кылып бөлөт экенбиз. Мынакей. Түп-түз кылып. Монтип кичине начос кылып коебуз. Анткени бул макушканын уже эң башына келип калдык да, чтоб мындай түшүргөндө кардарыбызга өзүнө дагы жакшы көрүнөт. Если гафре кылып койгондо деле көтөрүлө бербейт, бирок какой-то жардамын берди бизге гафре. Сонун болуп чачы көтөрүлүп калды. Буга көп деле лакты себериштин кереги жок, бул өзү эле жакшы кармайт. Өзү эле жакшы кармайт. Буну дагы ошентип тармалдап чыгабыз азыр. Негизи мага окшогон адамдар канча убакыт үйрөнөт? Окутасыздарбы? Кыздарды окутабыз, өзү эми көбүнчө эле өздөрүнүн шыгына жараша болуп калат. 2 ай, 3 ай окугандар болот. Демек, биз тармалдатыш үчүн орогондон кийин кыймылдатпай кармашыбыз керек экен. Анан акырын монтип колубуз менен температураны көрөбүз. Вроде болду окшойт да. Анан чыгарабыз. Бузбай, акырын муну алдык. Ошон үчүн мындай кылып суруп алганы туура эмес да. До конца чыгарып алышың керек. Капталдарын, чачтын капталдарын көтөргөндө аялдардын бети ичкерип, айымдардын баары эле ошондой ичке бетте калышат эмеспи, туурабы? Эми биз муну жана ичке кылып атканбыз. Азыр муну сыртына баштайбыз. Сыртын ороп баштайбыз. Макушкасы калбады кичине. Ушул жерди бүтүрүп алабыз. Сөзсүз түрдө лак колдонобуз бул жерге. Анткени бул жерге лак колдонбой койсоң, чачырап кетиши мүмкүн. Кармап туруш үчүн лак колдонуш керек экен. Азыр бул жерди биз бир эле жолу алабыз. Баарын чогуу эле бир алабыз. Баарын чогуу эле. Бирок муну ичке каратып алабыз. Капталдарын сыртка каратып койгонбуз, эми кайра ичине каратып. Биз могул жерлерде боштук калып калган үчүн биз чачтарды монтип жаап койдук, сонун кылып. Баштын формасын өз калыбына келтириш үчүн биз могул жердеги чачтарын кичине көтөрүп коебуз. Муну биринчи сеп алабыз дагы, анан кийин кол менен Алар эмнеден акырын чыгабыз, алар. Пробор бөлүнүп турган жерин сөзсүз түрдө биз көтөрүшүбүз керек. Анткени мынтип жалпайтып койгон болсок, анда прическанын көркү чыкпай калат. Өзүңүздөр байкагандай мен лак деле көп колдонгон жокмун. Муну локондун жакшысы көпкө кармайт, ошон үчүн лак көп сеппейбиз. Анан өзүнө дагы жакшы болот. Мынакей көрүүчүлөр, биздин кечеге бара турган кардарыбыз да даяр болду. Мондай сонун чач жасалган жасап бердик. Ал эми макияжды өз үйүнөн жасап келген экен. Мондай сонун көйнөк менен. Анда эмесе биргеликте көрөлү. Сулуулук дүйнөнү сактайт дейт эмеспи? Андыктан сулуу болуш үчүн алгач сиз өзүңүздү сүйө билиңиз.
Ал эми макияж менен чач жасалга болгону сиздин сулууңузду, кооздугуңузду гана баса бергүлө. Бул Ова ТВ каналындагы мастер-класс берүүсү болду. Менин атым Зирегүл. Кийинки эфирге чейин.